Өспүрүмдөр жана жаштар арасында тамеки чегүүгө каршы күрөшүү максатында чекпей калдыгын ыргытпа аттуу флешмоб өткөрүлдү. Иш-чара тамеки тартуунун терс таасирлерин жана анын айлана чөйрөгө тийгизген зыянын коомчулукка өзгөчө жаштарга түшүндүрүү. Бул акция жаштар арасында тамеки тартууну азайтууга, ден соолукту сактоого жана экологиялык таза чөйрөнү түзүүгө багытталган. Акцияны академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору уюштурду. Жана биздин программанын бир чоң максаты ушул жаштарды ушундай жанагындай дени сак жашоого чакыруу. Ушу жаштарды жаман тамеки чегүү мисалы жана башка туура эмес нерселерден мындай коргоо болуп атат да. Ушу биздин Бишкектин тазалыгын сактагыла деген ушундай бир чакыруу менен азыр мына биз ушу Бишкектин негизги көчөлөрүндө ошол жанагы жерде жаткан чегилген тамекинин жанагы немелерин, окуркалары деп коет го, ошо тамекинин калдыктарын ошо биздин жаштар чогултуп, ошондо ооруган адамдардын саны азаят. Тамеки тартуу онкологиялык оорулардын 90% жана адамдын дем алуу органы менен байланышкан бир нече илдеттерди пайда кылат. Тамекинин бир эле кутусунда адамды өлүмгө чейин жеткире турган никотиндин өлчөмү камтылган. Адистердин айтымында чылымдын түтүнү айланадагы адамдардын ден соолугуна да коркунуч жаратат. Биз ошол өпкө оорулары менен иштеген себептен биз билебиз да. Мисалы 40 жыл, 30 жыл тамеки чеккен адамдын өпкөсү жабыркайт, бүтө эле жабыркайт, ткандары бузулат, эмфизема пайда болот, түтүкчөлөр кысылып дем алышы оорулошот. Терге таасир этип, мындай адамды эрте картайт деп экология оорулан. Себеби ошол тамекиде 7000ден ашык зыяндуу канцерогендик заттар бар да. Ошонун баары организмге келип топтолуп берип, атеросклероз деп коебуз, инфаркт, инсульт жана башка ооруларды күчөтүп турат да, иммунитетти түшүрөт. Жаштар тамеки чегүүгө каршы күрөштө ар түрдүү демилгелерди көтөрүп чыгышты. Алар чылымга каршы социалдык медиа аркылуу үгүт иштерин жүргүзүштү. Мындай демилгелер жаштарды тамеки чегүүдөн баш тартууга, ден соолукка кам көрүүгө жана коомго жоопкерчиликтүү мамиле кылууга үндөйт. Азыркы күндө Кыргызстандагы жаштар күнүмдүк жашоодогу көйгөй катары эмес, жөнөкөй эле адат катары көрүп алышты десем деле болот. Себеби көпчүлүк биздин өсүп келаткан жаштар тамеки чегишет. Азыркы мезгилде тамеки чегүү бул абдан глобалдуу проблема болуп атат. Негизи тамеки чегүү абдан зыян, буну баардыгы эле билет негизи. Негизи тамеки чеккен зыян болот. Биздин жаштар тамеки көп чегет, бирок анын зыяндуулугунун канчалык чоңдугун экенин билишпейт. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары жана башка жугуштуу эмес оорулардан өлүмдүн деңгээли жогору. Өлкөдө жыл сайын ушул оорулардан 82% өлүм катталууда. Ал эми тамеки тартуу негизги себептердин бири болуп саналат. Статистикага ылайык калктын 43% тамеки тартат. Айсана Бакытбекова, Руслан Бариненко, ЛТР Бишкек.